Жагымдуу жарыя республикабызга таанымал болгон дин аалымы Устаз Садбакас Дууловдун демилгеси менен 2020 жылы башталган пайгамбарга кат аталышындагы дил баян сынагы салттуу иш-чарага айланып, бүгүн дагы талас өрөөнүндө уланганы турат. Тактап айтканда, Минбар медиа сайты уюштурган бул сынак эми Талас облусу боюнча өткөрүлмөкчү. Адамзаттын мырзасы, эки ааламдын нуру болгон пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга кат жолдоп, байгелүү орундардын ээси болом деген аял заты бул сынакка катышып, өз күчүн сынап көрө алат. Аталган дил баян сынагыбыз 23 декабрдан башталып, каттар 20 февралга чейин кабыл алынат. Сынактын шарттары: биринчиден, дил баян компьютерде терилип тапшырылуусу шарт. Экинчиден, дил баян эң азы 2 барак, ал эми эң көбү 15 баракка чейин болушу керек. Үчүнчүдөн, дил баянга атыңызды, номериңизди сөзсүз түрдө жазыңыз. Төртүнчүдөн, 20 февралдан кийин кечигип келген каттар кабыл алынбайт. Ал эми белектер болсо, биринчи орун 40 000 сом жана электрондук Куран, экинчи орун муздаткыч жана электрондук Куран, үчүнчү орун сыналгы жана электрондук Куран, төртүнчү орун газ плита, бешинчи орун кир жуучу машина, алтынчы орун чаң соргуч жана башка көптөгөн кызыктыруучу сыйлыктар болот. Эскертүү: бул сынак айымдар үчүн гана. Жазган катыңызды төмөнкү адреске алып барасыз. Талас шаары, Сарыгулов көчөсү 4, Кыздар медресеси. Суроолор болсо төмөнкү номерлерден кененирээк маалымат алсаңыздар болот. 0708 77 29 20, 0703 70 53 66, 0708 99 92 72. Пайгамбарга кат жазууда өзүңүздү тааныштырыңыз. Сиз ким элеңиз, ким болдуңуз, ким болгуңуз келип атат дагы. Ушул жөнүндө жазың. Пайгамбарга жазган катыңыз өзүңүздү эмес, үй бүлөңүздү да өзгөртсүн, кошунаңызды өзгөртсүн. Адам жасалма эмес, болгонун болгондой жазыш керек. Мен кийинки баягы эстафетаны алып кетип, өзүнүн аймагында ушундай жарышты өткөрүл дегендерге мындай бир шилтеме берип атам да. Пайгамбарга кат жазганда жасалма, боз үстүк кылбай эле, жакшынакай эле: "Я Расулаллах, мен баштадым, Аллахым өзүң жардам бергин" деп, бугуңузду, кусалыңызды, сагынычыңызды, сүйүүңүздү, ыйыңызды жазың ошол жерге. Бирок сыйраны сөзсүз бир сыйра окуп коюң, чектен чыгып кетпеш үчүн.